Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандар, 6-чы сабагыбызды баштайбыз. 6-чы сабагыбызда жаңы бир эреже үйрөнөбүз. Өтө Кур'ан-ы Каримде маанилүү болгон эреже мат-табигый эрежесин үйрөнөбүз. Мат-табигый бул жөнөкөй созуу эрежеси. Ошол сөздөрдү өзүнүн орду келген жерде, өзүнүн айтылган өлчөмүндө созуп окуу деген мааниде. Иншалла бул башталгычы тажвид эрежелеринде мат-табигийдин өзүнчө бир чоң темасы бар. Анда акырын иншалла Аллах насип кылса аны дагы акырын үйрөнөбүз. Бирок азыр ушуга жакшы көңүл буруп, жакшы түшүнүп алсак, тажвид эрежесинде мат эрежесин окуп атабыз дегенде баары жакшы түшүнүктүү болот. Мат-табигийдин урматтуу бир туугандар 3 тамгасы бар. Алар алиф, вау, я. Алиф фатха менен дайыма мамиледе болот. Фатханы созуп берет. Фатха катышкан, ошол баягы тамгасы катышкан сөздөрдү созуп берет. Вау болсо ошол дамма менен байланышкан. Мисалы үчүн уну созуш керек болуп калса, вау тамгасы жардам берет. Я тамгасы болсо касра менен, и менен байланышкандыгы үчүн, айтканга да ошол жеңил болгондугу үчүн касра тамгасыны созуп берет. Буйруса аны бир-бир көрүп чыгалы. Мына алифти көрүп атасыздар, бул жерде берген. Эми бул жерде аныктамасында айтат, алиф аракетсиз болуп. Алиф аракетсиз болуп дегенде, алифте эч кандай үстүндө эмне фатхасы жок, касрасы жок, айталы дамма жок. Бирок бир көрүнбөгөн бир сүкүнү бар. Айттык эле, эгер сүкүн келсе бир тамганын үстүндө аны аракетсиз кылат. Бул жерде ошо алиф аракетсиз болуп дейт. Өзүнөн мурунку тамга фатхалуу болсо, бул өтө маанилүү. Алиф аракетсиз келди, бирок алифтен мурдагы тамганын үстүндө эмне бар? Фатха деген тамга бар. Ошол фатха аракети болгон учурда созулат дейт. Бул жерде 2 аракет өлчөмүндө созулуп окулат. Караңыздар, астында мисалдарда берген мына. Инна. Эмне үчүн инна деп туруп атам? Себеп мурдагы темада да өткөнбүз. Эгер нун тамгасы үстүндө таштит эрежеси келсе, нун тамгасы 2 алиф өлчөмүндө кармалат деп. Ошого караңыздар. Инна. Бул жерде алиф аракети жок. Мына кызыл жазуу менен китептериңиздерде жазылган. Алифтен мурда нундун үстүндө эмне бар? Фатха бар. Ошондуктан бул жерде созулуп атат мына. Инна. Бул жерде мына. Лана. Бима. Мим тамгасында фатха бар. Бул жактагы алифте эч кандай аракет жок. Иза кана мимма. Ошол мимде кармап коюшубуз керек, себеп таштит эреже бар. Мимма асбабу qala kama aqama shakiru ayyuha amma. Ошо мимде кармап созобуз. Китабу iyyahu kuffaru bayyinatu diyaru rabbana. Бул 2 алиф созуу өтө маанилүү. Себеп кеде ката кетирип айтайлы, бул жерде мына Rabbana деп созуу берген жерлер да кездешип калат. Ошондо окуган бир туугандар да болот. Бул ката болуп эсептелет. Буйруса бул мат эрежесини тажвид эрежесинде дагы сонун үйрөнгөндө дагы түшүнүктүү болот. Азабу хафизу гафилу амвату ихтилафи хайрату. Мына окуп аткан кезде тамгаларга көңүл бурайлык. Мына ха келди, бул жакта да ха. Маутуха салихату. Мына саны созобуз, со тамгасын чыгарабыз. Ха басым жасайбыз мына. Салихату. Кур'ан-ы Каримде келген сөздөрдүн бирөөсү. Амвалу айяд. Мына байкасаңыздар, бул жерде башында эмне? Шадда менен келип атат. Ошондуктан экөөгө айланды. Дал тамгасы болсо сүкүн менен келгендиги үчүн термелип жатат мына. Айяд наху. Нун болсо ошол сүкүндү фатха менен келгендиги үчүн аракетсиз алиф менен келгендиги үчүн созулуп атат мына. Айяд наху таййибату.
ушинтип көңүл коюп окуйбуз. Анан дагы баса белгилеп кете турган ушул алиф сыяктуу эле бир башка бир эреже бар. Бирок ушуга окшош эле бунун башкача бир өзгөчөлүгү бар. Бул ошол сөздөрдө келгенде ошол сөздө воу жана я жазылат, бирок алиф болуп окулат. Бул нерсеге көп деле башты оорутуп, эмне үчүн ушундай, эмне үчүн тигиндей деп кыйналыштын кереги жок. Ушул эреже кандай болсо ошондой биле бериңиз. Буюрса иншалла Кур'ан-ы Каримди окуп тереңдегенде акырын ал нерсени дагы түшүнүп кетебиз. Мына бул жерде айтып атат, ошол Кур'ан-ы Каримде ушул окуп аткан кезде байкасаңыздар сөздөрдүн үстүндө кичинекей ушундай бир алиф сыяктуу бир белги коюлат. Мына бул жакта да турат. Ошону көргөндө эле эмне? Эки алиф, эки ошол баягы өлчөмүндө созуп окула берет. Мына бул белги келгенде дейт, мына Кур'ан-ы Каримде келгенде дейт, эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат. Булар бирок жазылып аткан кезде кандай? Бул жерде я менен, воу менен жазылат. Бирок ошол үстүнө ушул белги коюлат. Мына бул жерде турат, мына алифти туюндурган я, алифти туюндурган вау. Булар алиф максура деп аталат. Мына бул экөөнүн аты эмне экен? Алиф максура деп аталат экен. Сынган алиф деп аталат экен. Эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат дейт. Эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат. Кээде мына байкагандай бул эч кандай вау я жазылбай эле келген учурлар да бар. Мына жогоруда айтылган. Ошондой эле астында турат, кээде ушундай вау менен я жазылат, бирок вау менен я окулбай, жөн эле эки аракет өлчөмүндө созулат. Мына байкасак, башынан окуйлу мына. Хавихи заликум. Мына занын жанында жөн эле эмне? Жөнөкөй кичинекей бир кызыл алиф коюлган. Мына илаха ибе. Мына Ибрахимди окуп атканда ошол ба термелиш керек. Ибе. Рахима ятаваффакум залимуна. Бирок байкасаңыздар ошол созулуп атканда бай элемде ошо кичинекей алифтен мурда фатха келатат. Эреже өзүнүн күчүн эмне кылат? Сактап турат. Формасы өзгөргөнү менен эреже өзүнүн күчүндө эле турат. Сулаймана атайна Харуна асхабу деп ушинтип созулуп окулат. Ал-киямати азважикум валакинна биаяти. Кур'ан-ы Каримде көп келет ушул биаяти деген сөз. Демек ошондо бирдей созуш керек. Биаяти деп. Садиқина. Эми өзгөчө көңүл бурушубуз керек болгон маселе ушул астындагы 3 катардагы сөздөр. Бизде ушундай бир түшүнүк бар, бир нерсени үйрөнүп атканда өтө терең билгибиз келет. Бирок азырынча ушул жерде жазылганы менен чектелип тура берелик. Себеби убакыттын өтүшү менен Кур'ан-ы Каримди көп окуп тажрыйба алгандан кийин булар өзүнөн өзү эмне түшүнүктүү болуп калат буйруса. Азыр ушул жерде мына көпчүлүк ушуну хаяватун деп окуйт. Бул жерде бирок жогоруда айтылган алифи максура деп алифти туюндурган вау келгендиги үчүн хаятун деп окулат. Кур'анда бул өтө көп келет. Салатун, адатун, муртада, ал-Кура. Биздин максатыбыз Кур'ан-ы Каримди ушул башталгы сабакты өтө жеңил, өтө түшүнүктүү, баягы жаңы баштаган кишилер түшүнгөнгө жеңил кылуу максаты болгондугу үчүн өтө тереңине кирбейбиз бул сөздөрдүн. Ал-Кура, najatan, zakatan, Musa, Сауа деп мына байкасаңыздар, мына я дагы бул жерде эмне алифти туюндуруп атат. Фанада, бирок байкагандай эле ошол янын үстүнө кичинекей алиф бардык жерде эмне коюлат. Ушуну көргөндө эле айтасыз, бул алифи максура, буну эки алиф созуп окуш керек деп түшүнүп окуп кете беребиз. Мына хатта Кур'анда көп келет, Иса Кур'анда келет, фасалла, туба, яхья деп ушинтип окуйбуз. Эгер ошол дагы кайталап кетейин, я жана ваудун үстүндө ушундай кичинекей алиф белги келе турган болсо, анын аты вау же я эмес, алифи максура деп аталып, эки аракет өлчөмүндө созулат. Ушинтип ушул байкасаңыздар барган сайын эрежелерибиз кыйындап баратат. Көбүрөөк көңүл буруп, сабактарды кайра угуп,
Билген кишилерден сурап, иншалла окуй турган болсок, буйруса Кур'ан-ы Карим окуганга жакшы бир маалымат менен камсыз болуп калабыз. Ушуну менен 6-чы сабагыбыз аяктайт. Аллах таалам үйүбүзгө береке берсин, Рамазанды баарыбызга маарек кылсын, кармаган орозолорубузду өзү кабыл кылып, убада кылган соону баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.